сүйүү деген кылымдарды карыткан, сүйүүсүз жашоо болбойт бул дүйнөдө. Башында эле мен бул жакка келгенде эле көзүм түшкөн, чындыгын айтыш керек. Баары бир жакшы көрөсүз. Рыскелди мырза бүгүн микрофонду алганга шашылып калыптыр. Рыскелдин оюн укканга биздин көрүүчүлөргө да кызык болот жана бизге да кызык болуп атат. Келиңиз Рыскелди мырза. Ассаламу алейкум. Кыздар, балдар, Анжелика айым, мырза. Жалпы телекөрүүчүлөргө да салам. Жана бул жактан бир умсун айтып кетип атпайбы? Ыры окуган жакты депчи. Ошол нерсеге токтолгум келип отурат. Негизи бул эми хобби катары өзүмдүн жакшы көргөн сапаттардын бири. Бул жерден биз жолуктук деген долбоор болгондуктан биз сүйүү издеп келдик, бакыт издеп келдик. Сүйүү жөнүндө бир 4 сап ыр айтып койсом уруксатпы? Албетте. Макул болсоңуздар. Сүйүү күчтүү, сүйүү кымбат баарынан, сүйүү деген кылымдарды карыткан, сүйүүсүз жашоо болбойт бул дүйнөдө, сүйүү өчпөйт, сүйүү өлбөйт тарыхтан. Ар бир адам өзүнүн сүйүктүүсүн тапканга сөз түрдө укугу. Биз да аракет үстүндөбүз. Негизи эле кыргыздын кыздары баардыгы татынакай, супсулуу, акылдуу, жөнөкөй. Бул жашоодон эле көрүп атабыз. Анан бул жерде кыздарыбыз дагы баардыгы супсулуу болуп, татынакай болуп турат. Жана ошондой эле баардыгынын сүйлөсө сөздөр ордунда, жөнөкөйлүктөрү сырттагы адамдарды дагы мындай суктандырып аткан болуш керек деп айта алам. Анан 3 айымга токтолсок, мен бул жерде Айзада айымга токтолуп кетем. Айзада негизи жашоодо эми көп нерсени көргөн кыздардын катарына толтойт экен. Мындай сүйлөсө сөз ордунда, аябай доско да мамиле кылганды билет. Жанындагы кандай адам болсо дагы мамиле кылганды билет экен. Мен ошол нерселерин баалап байкай алдым. Айзада ишиңе ийгилик. Аябай жакшы кыздардын катарына толуктайсың. Ошол. Эми бардык эле. Андан кийинкиси айым дагы аябай мага жаккан сапаттары бул ачык, жөнөкөй, аракетчил кыздардын катарына толуктайт экен. Айым дагы чын-чынына келгенде мендер үйдөгүлөр айтып калат да. Сен келинчегиң ачык болсо экен, мен эми көп сүйлөбөгөн, үйдө көп сүйлөбөйм деле. Анан келинчегиң ачык болсо экен, ушундай болсо экен деп дайым айтат болчу. Анан ушул сапаттарды негизинен айым бикештен көрө алатам. Негизи айым дагы ушундай жакшы. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Кыздардын катарына толуктайт. Анан ачыктыгы, жөнөкөйлүгү, чынчылдыгы болгондой эле айтат экен да. Мындай жасалма жок. Меникине окшогон дейм. Тамаша. Анан үчүнчүсү бул албетте Океана. Океана деле ооба. Буга чейин жакшы мамиле кылганга аракет кылган болчук. Ал жактан деле, мен жактан деле балким эми убакыт ошол нерсеге алып келип такады. Бирок бул жөнүндө да айта кетсем, Океана аябай жакшы кыздардын катарына толуктайт экен. Чын-чынына келгенде жашоодо ар бир адам өзүнүн ордун тапканга аракет кылат, бирок жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бирпаста деп коет го. Ансыңарындай бул ар дайым ушу жакшы кыздардын катарын толуктасам экен деген кыздардын катарына кирет экен да. Ошол нерсени айта алам. Сыртынан көрүнүп турат. Адамды бир карасаң билинет, байкайсың. Сүйлөгөн сөзү, жөнөкөйлүгү, анан жылмайганы өзүнчө жагып турат. Сүйүүгө. Ошол кыздар барыңарга ийгилик. Силер баардыгыңар татынакайсыңар, сулуусуңар. Мен силерди сыйлайм. Рыскелди мырза, кол чаап туруп анан мен бир суроо берип коеюн. Биздин соңку эфирде сиздин тандооңуз 2 кыз болчу, Мен ушул эфирде да айтылган, биздин баардык көрүүчүлөр көргөн. Бирөөсү Асель, бирөөсү Океан. Бирок ошо 3 кыздын арасына биз Аселди кошулабы дегенбиз. Негедир сиз Аселди кошкон жоксуз? Себеп?
Асел билбейм эмнегедир эми мурун башында сырттан карап мындай жактыруу сезим мындай сырттан карап мындай жактыруу сезим болгон. Андан кийин эми ачыгын эле айтыш керек. Эмнегедир андай нерсени көрө албадым. Өзүм адам эмес экенин биле алдым да, мындай айтканда. Сиз демек бир күндүн ичинде өзүңүздүн адамыңыз экенин билдиңиз, сездиңиз. Билгенге аракет кылдым, ооба. Ошол. Бирок Асел сиз үчүн мындай жакшы ойдо калдыбы? Мисалы Аселге таарынган жоксузбу дегендей. Асел эгерде менен кеткен нерселер болсо мен кечирим сурайм, албетте. Ал жерде эми эч нерсе деле кеткен эмес. Ошол башында айтылган эле сөз болсо, атак Асел экөөбүздүн ортобузда көп нерсе деле болгон эмес, айткандай экөөбүз жолугуп же башка нерсе деле эч кат алышуу деле, ал жерде кат жазышуу деле ал жерде көп деле узаган эмес. Кыска нуска эле болуп ошол бойдон токтогон. Дос катары эле. Дос катары эле, Асел деле сүйлөйм, ооба. Асел деле жакшы кыз. Негизи эми чын-чынына келгенде ал нерсени көрө алган жокмун. Бүгүн ушул 3 кызга токтолуп турам. 3 кыздын мындай жөнөкөйлүгү, сапаттары аябай мага ынады. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр жана ошондой эле YouTube көрүүчүлөр, Рыскелди мырза айымды тандайт же Айзадан тандайт же Океанан тандайт деген ар бир суроо баарыбызда туулуп атат болуш керек. Ошондуктан Рыскелди мырза кийинки эфирде кимди тандаганын аны баардыгыбыз чогуу бирге көрсөк болот. Абдан кызыктуу бир бурулуштар болуп атат. Мен мисалы үчүн мындай тандоону кечээ күнү ойлогон эмесмин да. Ооба, Рыскелдиден, ооба, кечээ күнү Рыскелди тараптан, ошол эле Уук тараптан, биздин ошол балдардан Чыңгыз тараптан дагы бир ой пикирлер алмашууларда көп бир нерселер түшүнүктүү болуп калды мага. Сиздергечи? Сиздерге түшүнүктүү болуп баштады болуш керек, бир карталар ачылгандай болуп эле. Сезимдер иштеп атабы, мындай жүрөктөр иштеп. Ооба, башта мырзалар деген эми мынтип өткөн да, комплимент айтып өткөн, баягы мактап, бирөөгө аял сезим мындай, кандай десем, аяп койгон үчүн бир мындай жактыргандай болуп койгом дейт да. Бирок андайдын кереги жок. Бул жерде аяп бирөө менен жашабайбыз. И ушуга эч ким жазбай калдığına мен жазып коеюн эмес. Бул жерде бакыт үчүн гана биз азыр бир кызга 10 бала тең жазып калса дагы, ошол 10 баланы дагы кыз тандап, туура чечим чыгарганга дагы укугу бар. Укугу бар, ооба, туура көрүнүш деп муну билишибиз керек. Анда биз кийинки сөздө Асел микрофонду көтөрүп калды, сиз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздар менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Биринчи Рыскелди байкеге мырзага жооп бере кетейин. Сиздин мага көңүлүңүздүн жок болуп калган себеби, сиз мени 3-4 жолу жолугушууга чакырдыңыз. Мен жок дегенден сиз көңүлүңүз жок болуп калды деп ойлоп атам. Тоогор келели деди, кафеде отурам кел деди. Жок деп эле мен эч жака барган жокмун. Жактан каралаштын кереги жок деп ойлойм. Как будто мен сизге аркаңыздан чуркап, анан сиз мага көңүлүңүз жоктой кылып айттыңыз да. Менде бүт переписка бар, скриншот кылып койгом. Өчүрүп койсо дагы мындай далилдеп берейин депчи. Чалган, жазган. Жок, мен мойнума айтып атпайм. Чалгам. Башында айттым го, чалгам, жазгам, экөөбүз жазышканбыз. Эми ортобузда көп деле андай анчалык деле серьезный мындай айтканда мамиледе болгон эмес. Мен эми алдынан өтүп коеюн деп ошол маалда Океанага да чалгам, буга да жазгам, экөөнү тең чалып жазгам. Экөөнү тең жолугушууга чакыргам. Ал нерсени бул жерде мен ошондо Айзадага эми кыздардын арасынан группада Айзада активный отурат. Анан кийин Айзада менен кеңешкем. Айзада ушул эки кыз чакырып атам. Экөөнү тең жолугушууга чакырып атам. Экөөнү жолугушуп, үчөөбүз жолугуп бир олтурайлы дедик эле деген сөздөр болгон. Эми ал жерде бир гана буга сезим арнап, же болбосо теге сезим арнайын деген ой деле жок эле. Болгону дос катары мындай ошол жерден жакшы мамиле кыла алабызбы деген эле максатта чакыруу жөнөткөм. Ачыгын айтканда. Асел кандай болуп калды? Жок, мен мага сезимиңизди билдирдиңиз деген жокмун. Чакырууга, мени жолугушууга чакырганыңыз чында турабы? 4 жолу чакырдыңыз, мен жок дедим. Ооба, мен чакыргам деп. Чалгамды атпаймбы? Сиз экөөбүздү бир чакырган эмес, сиз мени өзүнчө чакыргансыз. Кел тоого барып келели деп же. Океан алып чогуу барат белек тоого. Тоого. Бар переписка, если кааласаңыз көргөзөйүн. Кел бир жака отуралы деп чакырдыңыз. 3 жолу, андан мурункусунда мен отказ бергем. Бул жактан чыккандан кийин жазгансыз мага. Ооба.
Бул 3 бурчтук кайрадан башталып атат окшойт. Кечөнкү эфир менен калбай эле. Мен чын кызга микрофонду бергим келип атат. Ортодо мен ооба калгандай болуп атам да, ошон үчүн. Сүйлөшүүлөр арасында бир Рыскелдинин биздин долбоордо досу пайда болгонун билебиз. Чын кыз деле бул нерсеге кошулушуп, аралашып, бир оюңду айтайын деген нерсе бар болуш керек сенде. Негедир сен мындай Аселди же Акиянаны жакшы көрүп калдыш керек деген ой менде калган да, буга чейинки картадачы. Менде да калган да. Анда баарыбыз эле ошентип ойлоп турбуз да. Көрсө сен Рыскелдиге жардам берейин дептсиң да, же мен туура эмес түшүнүп атамбы? Аселге жардам берейин деп. Кандай болуп калды? Жок, бул жерде андай деле эмес. Негизи менин оюмча Рыскелди мырзаныкы деле туура да. Эми ал жерден буларды чакырып, может, кечирим сурайын деп өзүнүн ичиндегисин билгискени бардыр деген да. Сиздин билишиңиз боюнча кандай маалымат бар? Аселге азыр 5 мүнөт кой турсаңыз, бул жак чын кызда башка версия болуп атат да. Кандай версия болуп атат? Версия болгондо мен жакта версия эмес, чисто өзүмдүн оюмду эле айта алам негизинде. Баягы ачыкка чыгып кеткенден кийин билинди да, барды тең анан көчөгө күндөн кийин. Анан мен действительно баягы Рыскелди мырза өзүнүн мойнуна алып, ошону кечирим сурайм, анан кийин ошентип жолугушка чакырам дегенде балким Асел туура эмес түшүнүп калгандыр. Бул жерден Рыскелди мырзаны колдогум келип турат да азыр. Демек, Рыскелди, Аселди мындай кийинки мамиле үчүн чакырган жок. Жөн эле түшүндүрөйүн деп чакырды. Балким бүгүнкү тандоосунда жок турбайбы, значит ошондой да. Ооба. Мен да ойлойм, Рыскелди мырза эми досу деп ойлобоңуздар. Мен өзүмдүн оюмду айта кете турган болсом, жигиттик кылып, биз баягы шарт бердик да балдарга, бир бала 3 кызга жолукканга мүмкүнчүлүк бар депчи. Рыскелди ошонун арасында мисалы Асел менен Акиянаны тандады, экөөнө тең жолугуп көргөнгө аракет кылды. Эгерде бирок Рыскелди мырзадан Асел, мен сени сүйөм, сенден башка эч кимди тандабайм деген эгерде каттар болсо, анда Рыскелди мырза бул жерден туура эмес болмок да. Барбы ошондой каттар? Аселге сөз берелик эми? Аселге сөз берелик. Улам айтам деп атат элеңиз жана. Андай мен сени сүйөм дегенге чейин мен жазышкан жокмун. Бошо айтам деп же басып салып эле сүйлөшкөн жокмун көп. Бирок жазышкандарыбыз бар. Көрсөтө аласыз да, бизге бере аласызбы? Немени көргө салам? Акияна көңүлүңүз барбы дегенде жок дегенди көргө салам. Жок, ал нерсе мурунку эфирде бүткөн да бул нерсечи. Акиянаны эми азыр бул жерге кайра эле аралаштыра берген болбойт. Эми азыр ушул жерде Асел экөөсүнүн эле ошол жазышкан эле кичине сөздөрүбүз болуп атат. Бул жерде чоң деле көйгөйлүү нерсе жок. Эми Асел ооба мен ошондо чакырган себеби чын-чынына келгенде мен бардык эле кыздарды сыйлайм. Сыйлап да келгем. Ошол жерде мен өзүмдүн мындай жигит катары алдынан өтүп коеюн деген максатта чакыргам. Мен ушул нерсени мурунку эфирде деле толук айта алган эмесмин. Азыр айтып атам. Азыр деле кечирим сурайм, ал эгерде bundan кийин жолугуша албай калсак, ушул жерден деле айта кетейин. Мен Аселден ал учурдагы сөздөн булар айткан. Рыскелди мырза, биз түшүнүп атабыз баарын эле. Бир эле суроого жооп берип коюңузчу. Акиянага көңүлүңүз барбы? Акиянага негизи ооба мындай сырттан карап. Эмне үчүн ооба Акиянага көңүлүм бар деп Аселге жазган жоксуз? Ал мурдагысы да. Жок. Азыр башка. Акиянанын могу жеринде калды да көкүрөгүндө. Мага көңүлү жок болсо бул алдып атат, ошон үчүн актерлук чеберчилигин көрсөтүп атат деген ой менен отурат да. Экинчи мынакей күндөн бери уктабай калды, түнү менен уктаган жок мисалы. Ушундай да адам болотпу дегендейчи. Негизи мындай да. Ооба эми жазып койдум, ушундай болду деп. Балким эми ошол нерсени ар бир адам мен деле ар тараптан мындай сыназы болот да, мен ага деле мен жол түзүп берем да. Мен балким ал нерсени сыноо катары, эми жигит катары жазгандамын. Же болбосо мындай чын-чынына келгенде Аселдин оюн билгим келген, ошол жерде Аселди кандай адам экенин билгим келген, балким Акиянанын кандай адам экенин билгим келгенин айтканда, ал жерден ачкын эле айткам, экөөнө деле эфирден чыккандан кийин ошол маалда сыртка чыккандан кийин экөөнүн жаныма алып сүйлөшөлү, эртең эфирден кийин чыккандан кийин жолугалы деп экөө менен коштошуп, андан кийин булар макул болгон.
кийин чалганда экөө тең негедир отказ кылып жолугуп бирок качып келген бир эмес. ушундай типаждагы мырзалар бар, билесизби? Бир айымды өзүнө сүйдүргөндөн рахат алат, экинчи айымды өзүнө дагы сүйдүрөт, үчүнчүсүнө болсо айтат, мен эч кимди бүгүнкү күнгө чейин сүйгөн эмесмин, сен мен алгачкы сүйүүмсүң дейт дагы. Ошол эле сөздү төртүнчү дагы айымга айтышы мүмкүн да. Ошондой сапат кээ бир мырзаларда бар. Андай сапат сизде жок болуш керек деп мен өтө эле ишенем. Мындан ары эгерде кимге бир мамилеңиз түз болсо, ачык эле айтып койгонуңуз жакшы. Бүгүн билинет. Бүгүн билинет. Бул жакта мен дагы мындай океана болуп кеттим окшойт. Океананын образында болуп элем. Эмнеге дароо андай болуп калды, айткан жок дегенде, анда Рыскелди мырза, Кутучанын көздөй сизде азыр жиберүүдөн мурун биз ой пикирлерди билиш үчүн Океанага микрофон узатабыз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Саламатсызбы? Мен оюмду баштап кете берейин. 3 балага мактоо. Мен биринчи мактоом бул Улук мырзага. Улук мырзанын мага кыздарды колдоп, дайыма кыздарга кандай мамиле кылууну билгени мага аябай жакты. Дайым колдоп, дос болуп жүргөнгө жакшы бала экен. Экинчи мактоом бул Рыскелди байкеге. Рыскелди байке, сизге айтарым, жакшы актер экенсиз, ошону айтайын дегем. Актер экенин каяктан билдиңиз? Курбуңуз айтты. Кесибин айтып кеткен да, актермун деп, ошону жашоодон Көрдүңүзбү качкан клиптерин же кино тасмасын? Көрдүңүзбү? Инстаграмдан кирип, кинолорго тартылган отрывоктарын киргизиптир, ошолордун баарын көрдүм. Анан мындай жашоодон дагы көрүп турам, кандай актер экенин. Кандай актер болот жашоодо адам? Жашоодо кандай актер болуш мүмкүн? Жашоодо мисалы, мурунку эфирде айтып кеткем го, ошол эле маниде айтып жатам азыр деле. Кандай? Ошол мисалы мага башканы сүйлөп, кайра бул жака башканы сүйлөп. Мисалы? Мисалы, Мен оюмча сизде эч кандай бул жерде алдаган жок. Актерлук чеберчилигин сизге көрсөткөн деле жок. жок, ошол эфирден мага жолугушууну сунуштап, гүл берип туруп, кайра чыкканда эч нерсени билбегендей, мага же сүйлөгөн жок, же эч нерсени түшүндүрүп берген жок. Ушинтип жүрдү да, башкача болуп калды да. Экран астында мындай өзгөрүп кеткендей көрдүңүз, башка адам болгондо. Ошол себептен менин оюмда калып калды да, бул ушундай эле өзгөрүп кетет экен бат эле депчи. Мага мындай сезилип атат да, Океан менен Рыскелди 1 жыл экөө кыз жигит болуп жолугуп жүрүп, анан ортодон Рыскелди алдап кеткенде эле Океан баягы орусча айтканда мурдагы эле позициясы менен жашап атат да, экинчи, үчүнчү эфирде позициясы менен элечи. Канат Шабданбеков деген достору курчуп атат азыр Рыскелдини. Рыскелди байкенин бир ошол минусу менин эмемде калып калды да, башында эле ошонусун көрсөтүп койду. Ошол себептен мен жолугушууга да баргым келген жок, таанышуубузду уланткым да келген жок. Бирок тандоону эмнегедир баары бир бүгүн баягы чөйрөсүнө киргиздиңиз, Демек баары бир жакшы көрөсүз. Башында эле мен бул жака келгенде эле көзүм түшкөн, чындыгын айтыш керек. Ошон үчүн суроолорду бергем, кызыккам. Ошол себептен кайра эле суроо. Анда сураныч катары эле айтып кетелик, Рыскелди мырза Океанага болгондой айтып, экран алдында кандай болсоңуз дагы экран жок кезде, мындай камера жок кезде да ошондой болуңуз, Ооба, бул нерсени да мен толуктай кетейин. Негизи 5 күндүк өмүрдө баардыгыбыз эле бул жашоого актер-актриса болуп келеткенбиз да. Анан бул жакта да мындан кийин эфирден сырткары деле, бул жакта деле негизи эле бир калыпта эле жүргөн балам. Ал нерсени сыртта жанымдагы досторум деле билет болуш керек, сырттагы адамдар деле. Анан бул жерде эмнегедир ушундай суроолор келип атат, ушундай сиз актерсуз, анан актерго келип басым жасалып калат да. Менде деле сезим бар, менде деле махабат бар дегенде, мен деле өзүм адам тапкым келет. Буюрса, ошон үчүн күрөшкүм келет. Эми ортодо башталып электе эле ушундай нерселер болуп атса, демек бул деле аягында чыккыча бир башкача бир нерселер менен бүтөт болуш керек деп ойлойм, бирок ага мен жеткизгим келбейт. Буюрса эми убакыт көрсөтөт. Да алдыда кандай нерселер күтүп атат. Ким актер, ким актриса экен. Ким актер, ким актриса экен, бардыгы убакыт жетет. Үчүнчү мырза Океана. Үчүнчү талапкер ким болду экен?
үчүнчү мактоом Чыңгыз байкеге. Чыңгыз байке өзү аябай боорукер көрүнөт мага. Дайыма жаныма келип сурап, кандайсың деп биринчи жазып турат. Жазып, ошол мисалы биринчи эфирде деле биз жаман болуп калдык го, ошондо дагы менден сурап, сакчына болбо, баары жакшы болот деп жазганда, ошол себептен Чыңгыз байкеге айткым келет. Сизге сарсана болбо деп Чыңгыз да жазып турат экен да. А улук эмне деп жазып турат? Мен сизди дайыма коргойм деппи? Коргойм сизди деп. Аябай кызыктуу жүрүп атат. Анда эмесе сиздер өзүңүздөрдүн чечимиңиздерди чыгарсаңыздар, бир гана ысымды, бир гана инсандын атын алдыдагы турган кутучага жазып, анан ордуңуздарга карап отуруп бериңиздер. Ырыскелди, Океана. Биринчи Океанага бербейли анда кезекте сиз.